12 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Гимнди өзгөртүү боюнча комиссия түзүлдү. Ага 8 депутат мүчө болду. 11 декабрда түзүлгөн ведомстволор аралык комиссияга Жогорку кеңештен Саитбек Зулпиев, Бакытбек Марепов, Кубанычбек Самаков, Советбек Рустамбек уулу, Азамат Исраилов, Аккулу Бердиев, Венера Райымбачаева, Айбек Маткеримов мүчө болду. Жогорку кеңештин вице-спикери Нурбек Сыдыгалиевдин айтымында алгач Минкаптын ведомстволор аралык комиссиясы гимндин 3 версиясын тандап парламентке сунуштайт. Кийин депутаттар карап чыгып, бирин мыйзам менен бекитет. Гимнди өзгөртүү демилгесин парламент төрагасы Нурланбек Шакиев көтөрүп чыккан. Ал муну гимнде советтик калдыктар бар экени жана ырдоого татаал экени менен түшүндүргөн. Президент аны колдоп, гимн өлкө эми гана эгемендикке жеткенде эмес, мамлекет катары толук калыптанган эгемен өлкө катары ырдалыш керектигин айткан. Экология министрлиги Бишкектеги абанын сапатын өлчөгөн жабдуулар туура эмес иштейт. Бишкекте орнотулган абанын сапатын өлчөө жабдуулары туура эмес иштейт жана так эмес маалыматтарды берет. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 5-9 декабрь күндөрү мекеменин кызматкерлери Бишкектеги абанын сапатын нормадан ашык кылып көрсөтүп жаткан жабдууларды текшерген. Анын жүрүшүндө айрым жабдуулар жабык, желдетилбеген жерлерге орнотулганы, башкаларында сертификаттары жок экени аныкталган. Министрлик жабдуулардын ээлерин аныкталган мыйзам бузууларды оңдоого жана абанын сапаты боюнча ишенимдүү маалыматтар менен гана бөлүшүүгө чакырды. Ал арада кыргызстандыктар соц түйүндөрдөгү Бишкектеги ыштын сүрөттөрүн байма-бай чыгарып келишет. Октябрдын башында энергетика министрлиги Таалайбек Ибраев быйыл кышында Бишкекте ыш болбой турганын билдирген. Анын айтымында шаардагы абанын булганышынын негизги булактары жоюлган, мончолор жана дизель менен жүргөн автобустар. Ибраев ошондой эле үйлөрдү газдаштыруу иштери жүрүп, жеп реконструкциялоо болуп жатканын кошумчалаган. Бирок сууктун түшүшү менен Бишкек кайрадан дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын тизмесинин алдыңкы саптарына чыккан. УКМдин мурдагы башчысы Султан Урманаев коррупцияга шектелип кармалды. УКМК парламенттин экс-депутаты, УКМдин мурдагы башчысы жана Жалал Абад облусунун экс-губернатору Султан Урманаевди коррупцияга шеги менен кармады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Урманаев 1995-1996 жылдары мурдагы балыкчы эт комбинатынын кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз бечиктештирген. Анда ал Кыргызтранс авто мамлекеттик акционердик коомдук башкармалыгынын башчысы кызматында иштеп турган. Айрым кызмат адамдарынын көмөгү менен мамлекеттин эсебинен Токчулук мамлекеттик акционердик коомунун акцияларын сатып алып, кийин кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз жеке менчикке өткөргөн деп билдиришти УКМКдан. Атайын кызматтан бүгүнкү күндө менчиктештирилген мүлктүн баасы 626 миллион сомду түзөрүн белгилешти. Масалиев бийлик тарыхый имараттарды бузуп чоң ката кетирүүдө. Депутат Исхак Масалиев парламенттин 11 декабрдагы жыйынында Минкаптын тарыхый имараттарды бузуп ордуна жаңы объектилерди куруу чечимин сынга алды. Эл өкүлүнүн пикиринде ата-бабалардан калган архитектура эстеликтерин бузуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Ал мындай объектилер мыйзам менен корголгонун, бирок алар коргоодогу имараттардын тизмесинен чыгарылып жатканын белгиледи. Депутат ошондой эле тарыхый имараттардын сырткы көрүнүшү жөнүндө айтып, эски аянттагы мурда өкмөт үйүн мисал келтирди. Масалиев Панфилов атындагы музей 3,8 миң тонна арматура үчүн бузулганын белгилеп, ошол эле маалда Минкап менен мэрия Аккулаат майданы менен батыш жана чыгыш автобекеттерин жеке жактарга берип жатканын кошумчалады. Анын пикиринде бийлик тарыхый имараттарды бузуу менен чоң ката кетирүүдө. Ал мындай объектилерди туристтик зоналарды түзүүнү сунуштады. УКМКнын башчысы жооп катары эски ВДНХнын ордуна бийик жаңысын кура турганын билдирди. Ал имарат кароосуз калганын айтып, депутатка андай объектилерди жаңылап койгондун эмнеси жаман деген суроо узатты. Трибунага чыгып алып аткарылган иштерди 2 мүнөт сындап коюш жеңил, бирок бир имаратты бузуп ордуна адамдарга пайда алып келе турган башкасын куруу оор иш, деди атайын кызматтын башчысы. Акыркы кездери Бишкек мэриясы шаардын сырткы көрүнүшүн кооздоп турган көркөм эмгектерди, бүтүндөй тарыхый имараттарды жок кылууда. Буга чейин Кыргыз фильмдин кызматкерлери бийликтин алардын имаратын бузуп, ордуна мамлекеттик ипотекалык турак жайларды куруу планына даттанышкан.